кыш мезгилинде окуучулар жолдон кыйналып, мектепке бара албай калган учурлар көп кездешет. Мындан улам айылдын кулууну жеке ишкер 18 орунду Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унааны белекке берди. Унаанын ачкычын президенттин Ош облусундагы өкүлү тапшырып, демөөрчүгө ыраазычылыгын билдирди. Белгилей кетсек, Тарылга айылынан жалпы 40 окуучу кошуна айылдагы Айбаш Семетеев атындагы мектепке каттап окушат. Чейинде ошо эл менен жолугушууга барганда бул маселелер көтөрүлүп келген. Ушул бир айтканда мындай приоритеттүү маселелердин бири болгон, анан ушул баягы чечүү жолун издөөдө мынакей ушу жеке ишкердин колдоосу менен, тагыраагы курсант Осмоновдун колдоосу менен мына ушул жеринде Тарылга айылынын окуучуларын ушу Коңуш айылындагы мектепке ташып баруу боюнча ушул автомобилдик транспорт чечилип атат. Анан бул дагы бир абдан шарттуу, жакшынакай машина. Ушу жалпы ушу элине тапшырып атабыз. Мына кыш күндөрү, кар оор күндөрү, кар аябай көп жааган күндөрү жаш балдардын окууга келиши өтө кыйынчылык болуп калат да. Жакшы жолго коюп берсеңиздер деген элдин суроо талабы болгон. Ошонун негизинде мына Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү маршрутубуз келип, элибиз аябай жакшы кубанып турушат. Дээрлик 45 жылдан бери иштеп келген футбол жана жеңил атлетика